Ошол ихсан деген бул акылга, мээге орногон якинди, ишенимди дене мүчөлөргө тарката турган жанакы кандагы жүрөк артериялар аркылуу канды бүтүндөй денеге тарткандай эле ролду ойнойт экен. Же болбосо ошол акылга отурган ишенимди, андагы зарядты, андагы күч кубатты ошол ихсан зым болуп туруп анан денеге таркатып берет экен да. Мындай айтканда ыйман менен ихсандын ортосун байлай турган зым, бириктире турган күч бул ихсан экен. Ихсан болбосо ыйман, ислам пайда бербей калат экен да. Ошондуктан качан ихсан адамга келгенде, адам ибадаттарында, намаздарында анан Кудай мени көрүп турат деген бир сезимге келип, мындай бир ойго ибадат кылып, мындай журулушуп, айтып аткан сөзүнө, кылып аткан ибадатына дитин берип кылат экен. Болбосо ал адат сыяктуу, көнүгүү сыяктуу, гимнастика сыяктуу болуп эле көнүш адат сыяктуу намазын окуп, бирок мындай чыккандан кийин баягы эле кейип да, намаз окуйлук да кандай болсо, намаз окугандай эле ошол эле бир кейип болуп калат экен. Эми ошол айтып аткан зым, айтып аткан артерия дейли, ошол ихсан деп атасыңар, кантип ал пайда болот, кантип куралат десе, анын жолдору ошол иксар мен зикрил, Алла Тааланы көп-көп эстөө, зикирди көп-көп кылуу дейт. Алла Тааланы көп-көп эстөө кандай гана жол менен болсун, ушундай бир дарс аркылуу, баян аркылуу, сухбат аркылуу, баарлашуу аркылуу, диалог аркылуу, китеп окуу аркылуу, ой жүгүртүп, тафаккур кылып, сезимдер менен ааламга кирип Кудай Тааланын улуулугун таануу, же болбосо Кудай Таала мени көрүп турат, билип турат деген сезимди көбөйтүш. Ар дайым Кудай Таала менин жанымда, мен андан качып кете албайм деген бир муракаба сезимге келүүгө көнүгүү. Анан бул жолдордун эң жакшысы бул ар бир нематтын эсине, ар бир сыйлыкты сыйлык эсине, ар бир жакшылыкты жакшылык эсине байлаганды үйрөнө билүү ушул жолдордун эң жакшы ыкмасы дейт да. Анткени сага ар бир жакшылык келген сайын Кудай тараптан ушул Кудайым мага айкөлдүгү менен берген белек деп эстеп турсаң, анда Алланын пенделерине болгон келип аткан белеги үзүлгүс чынжырча да, ушундай бир чексиз үзүлбөй келип турган чынжырча. Демек Кудай Тааланын сага нематтары, белектери келип жаткан чексиз болгондон кийин ар дайым сен аны эстөө менен алек болосуң да. Мисалы башка бир жеринде айтат, эртең мен ойгондоруң менен сени кичи өлүмдөн ким ойготту? Алла Таала ойготту. Ошол түн ичинде уктап атканда сенин организмди ким эс алдырды? Аллах эс алдырды. Эртең менен чай иштиң, аны ким берди? Алла берди. Жамгыр жаабаса, жерден чөп чыкпаса, малдар сүт бербесе, анын баарын Алла жаратпаса, кайсы ырыскы менен чай ичет элек дегенде, кийим кийип атабыз. Ал кийим каяктан келди? Пахтаңдан келди. Пахта каяктан чыкты? Өсүмдүктөн чыкты. Андан келди, териден келди. Ошонун баардыгын ким кийди? Алла Таала кийим кийип атканда о Кудай ушул кийимди кийип атканыңа шүгүр. Көзүңө караганда о Кудай мени жүзүмдү чырайлуу кылгандай, жан дүйнөмдү кулктун өзүм дагы чырайлуу кыл деп. Үйдөн чыкканда о Кудай сенин атың менен чыгып атам деп. Айтор ар бир немат туш болгон сайын ушул нематты Кудай берип атканын билип туюп турсаң, анда Кудайдын берип аткан белеги чексиз болгондон кийин ар дайым бул дагы сенин ихсан сезимиңди пайда кылууга чоң бир роль ойнойт дейт да.